Бүгүн биздин баарлашуучу темабыздын аты кантип балага атасы жөнүндө туура маалымат берүү деген теманын жөнүндө сүйлөшөбүз. Менин атым Айгүл Камалова. Мен эрте өнүгүү боюнча экспертмин. Эми азыркы учурда өтө көптөгөн үй бүлөлөр, жалгыз бой тарбияланып жаткан үй бүлөлөр бар. Жалгыз гана апасы тарбиялап жаткан үй бүлөлөр, же болбосо кээ бир учурда апасы кетип калып атасы менен тарбияланып жаткан үй бүлөлөр дагы бар. Кантип ушул балдарга ата энесинин бирөөсүнүн жоктугун туура түшүндүрүү. Бул кепти баштардын астына дагы эсиңизге салып кетчү нерсе, бала менен баарлашууда эң негизги принцип бул чындык принциби болуш керек. Себеби көп учурда багып алган балдарды, же болбосо атасы кетип калган, же болбосо түрмөдө отурган атасын балага мындай терс таасирин тийгизбесин деп ар кандай калыптарды айтып коет апалар көпчүлүк учурда. Бул баягы кыргыздын жакшы макалы бар. Кылмыш иш 40 жылда да билинет дегендей. Ошондуктан баары бир бала чындыкты билгенден кийин, андан кийин өтө кечиримсиз мындай жагдай болуп калышы мүмкүн да. Бала ошондой туура түшүнүп калат. Кандай кылыш керек? Дагы сөздү баштардын астында баланын жаш өзгөчөлүгүн эске алыш керек. Кичинекей бала болсо, мисалы, атасы каза болуп калса, кичинекей балага дагы туура 3 жаштан баштап бала түшүнүп баштайт. Коомчулукта болуп жаткан нерселерди, өзүнүн баягы дүйнөдөгү ордун сезе баштайт. Өзү бул жашоодо кандайдыр бир мындай өзгөрүүлөр болуп турарын дагы кичинеден түшүнүп баштайт. Ошондуктан 3 жаштан баштап балага эгерде ата энесинин бирөөсү каза болуп калса, туура түшүндүрүп айтыш керек. Себеби аны жашырып жаап, же болбосо кетип калды, тияка болуп калды деген нерсе туура эмес. Андан тартып эле толук кандуу түшүндүрүп айтыш керек. Ооруп калды, же болбосо авария болду, же болбосо башка себептер менен каза болуп калды. Болгон чындыкты айтып бериш керек. Болгон чындыкты. Эгерде ата энеси ажырашып башка аял алып кетип же башка күйөөгө тийип кетсе, анда дагы ата эненин милдети балага чындыкты түшүндүрүү. Бирок бул чындыкты түшүндүрүү менен бирге баягы баалоочу сөздөрдү токтотуш керек да. Бизде мына сенин атаң бизди жаман көрүп, башка жака кетип калды, же болбосо сенин апаң ушундай, сен ага кереги жоксуң, же ушундай сыяктуу терс баа берүүчү сөздөрдү колдонбой, туура мындай объективдүү маалымат бериш керек да. Ооба, атасы кетип калган учурда ал баласын эч качан жаман көрүп кетип калбайт. Балким биз атаң экөөбүз мамилебиз келишпей калды, туура түшүнбөй калдык, ушундай чечим кабыл алдык. Бирок бул сени же өбөктөрүңдү же башка балдар болсо жаман көрүүнүн мындай жаман көрүп калуунун мындай эми катары кабыл алба деп айтыш керек да. Азыркы учурда өтө көп үй бүлөлөр бар. Мен мисалы жумушумда да кездешчү үй бүлөлөр баланы ортого салып алып, жана бири-бирине менен кайым-кайдаш айтышып, же болбосо бири-бири менен баягы орусча айтканда выясняют отношения. Бул дагы эң туура эмес нерсе. Бала бул жерде өтө мындай жакшы эмес бир жүрүм-турумга ээ болуп калышы мүмкүн да. Ал шантаж деп коет, же болбосо каалаган нерсесин алдырыш үчүн папамды сагынып атам, же мамамды сагынып атам деген сыяктуу мындай жакшы эмес жолдорго барып калышы мүмкүн. Сөзсүз түрдө эгерде ажырашып кеткен учур болсо, эки чоң киши, эки жаат туура сүйлөшүп алып, бала менен баарлашууга мүмкүнчүлүк түзүш керек да. Ажырашып кеттим, жок сен экинчи келбей, сен ошол эмеңе бар. Көпчүлүк учурда муну апалар айтат. Сен ошол таап алганыңа бар, же болбосо тигиндей мындай деп. Бул туура эмес нерсе.
Урматтуу достор, бизде конокто балдарды эрте курактан өнүктүрүү боюнча эксперт Айгүл Камалова эжебиз бар. Айгүл эже, айтсаңыз, сиз айтпадыңызбы, баланы деген мындай жаман нерселер менен айтпаш керек депчи. Кээ бирөө болсо айтат, сен мисалы атасы жок болсо, сен атаң аябай ушундук аябай жакшы болчу, бай болчу же генерал болчу деп мындай калпты эметип көбүртүп айтып коюшат да. Бунун балага тийгизген таасири кандай? Бала мүмкүн ойлоно алат, атасын аябай герой элестетипчи. Бул дагы туура эместик нерсе, туура эмес болот да. Себеби мен дагы бир жолу кайталап кетем, чындыкты гана айтыш керек. Себеби ал баары бир кийин атасы генерал эмеслигин билип калат дагы, энесине болбогон ишенбөөчүлүк пайда болот. Азыркы учурда көпчүлүк апалар мындай миграция болуп атат, сыртка кетип калуу, тышкы миграция, ички миграция болуп атат. Ар кандай көрүнүштөр, терс көрүнүштөр болот, чачың тик турган бир окуялар болот. Ошол окуялардын баарын балага туура, так, анан чындык менен түшүндүрүп берүү бул эң мындай минималдуу баягы жоготууларга учурабай турган мындай жолдордун бири да. Себеби калп айтуу же болбосо сенин атаң мындай эле, же болбосо эгерде түрмөдө отурса дагы атасы, аны да айтыш керек. Атаң сенин ушундай мыйзам бузган, ошондуктан ушундай болду. Ал жаңылышып калды. Бала кийин дагы ошол өзүн да жаңылышууга мүмкүнчүлүгү бар экендигин билиш керек. Эгерде баягы идеалдаштыруу, бул баланы дагы мындай идеалдаштырууга, өзүн өзү дайыма идеалдуу тутуп алып жүрүүгө дагы мындай түрткү берип коюшу мүмкүн да. Бул биздин максатыбыз эмес. Илгери бир эмелерде болчу, Советтер Союзунда сен жаман жүрсөң, пионер болбойсуң, же болбосо сен туура эмес бир жасап койсоң, сен бүттү, түгөң конченый человек деп коет. Ар бир адам мындай жаңылышууга мындай мүмкүнчүлүгү бар, укугу бар да. Бирок жаңылышуудан кийин туура жолго басып кетүү бул бала адамдын сапаттарынын бири, эң күчтүү сапаттарынын бири. Ошондуктан бул жагынан да жаман болуп калышы мүмкүн. Дайыма жакшы болуу бул өтө кыйын нерсе. Дайыма мындай бешикке нерсе жасоо бул да кыйын нерсе. Себеби организмдин мүмкүнчүлүктөрү да чектелген. Кээ бир учурда болбой калса, адам сырткы баалоодон дагы ички баалоосу өтө күчтүү болуп, өзү кыйналып кетет да. Ошондуктан балага кичинекейинен бул дүйнө мындай идеалдуу эмес. Бул дүйнөдө мондай нерсе бар, мондай нерсе бар. Бирок ошону мындай күрөшүп, ошол нерсени жеңе билүү, ушундай девизге тарбиялаш керек да баланы. Мисалы, оюм жоголуп кетти. Чындыкты айтыш керек деп атасыз да. Анан чындыкты мисалы кичинекей балдар түшүнбөйт деп коет да, 3 жашка чейин бул түшүнбөйт деп жүрөп мындай атасын мактап же калптарды айтып келет. Анан мисалы эс тартып 18ге чыккандан кийин анан чындыкты айткан туура болобу? Же кичинесинен баштап эле эмесине кайра айтуунун да кереги жок. Бала өтө керектүү суроону, мындай өзүнүн абдан керектүү, мындай муктаж болуп аткан суроосуна жоопту бир жолу алуу менен ал эстеп калат. Мисалы 5 жашта бир кызга апаң кетип калды, ооруп, башка жакта лечение алып атат, там Турцияда же болбосо ушундай нерсе деп калп айтылды дейли. Бирок ошол жана биздин мындай көмүү салтыбыз бар. Анын баарын көрүп отурат, бала деген билип отурат, эмнеге барды кайгырып, эмнеге барды келип атканын. Ал дагы мындай өзү логикалык ой жүгүртүүсү менен салыштырат. Анан 18 жашка чыкканда ал айтып коюшу мүмкүн, мен прекрасно билгем, сен эмне кыйналып жүрдүң. Айтып эле коюш керек болчу. Бул ушундай чындыкты жашыруун ортодо момундай бир калпты алып келе берет да. Бир калп айтканын экинчи калпты алып келет да. Уланып көбөйө берет. Мисалы үй бүлөсү толук эмес адамдарга, апаларга көбүнчө бул сөз катуу тийсе керек да. Мен атам каякта деп мындай күтүлбөгөн жерден берип коет эмеспи балдарчы? Ошол учурда ата-эне кантип жол таап кетсе болот? Ар бир балага мындай буга мындай так формула жок да, жооп мындай так жооп жок. Себеби балдар ар кандай.
ар кайсы балага ар кандай жол менен түшүндүрүү. Балким жанына отургузуп алып ушундай деп. Көпчүлүк учурда балага мээримин көп ата энелер сурайт, мына мен жалгыз бою тарбиялап атам баламды, мындай кем болуп калбайбы же болбосо туура эмес тарбиялап калбаймынбы деген өтө тынчсыздандуулар болот. Ошол мындай тынчсыздандырган суроолорду ата эне өзүнүн оюнан чыгарып салыш керек да. Менин күчүм жетет, балага толук кандуу тарбия берүүгө менин күчүм жетет. Баланын өзгөчөлүгүнө жараша балага айтыш керек бул нерсени. Себеби дагы бир жолу кайталап кетем, бир калп бир нече калпта өзүнүн артынан ээрчитип келет да. Анан балдар көбүнчө түрдө ата энесинин чындыкты укпай, туугандарынан же болбосо кошуналарынан угат да. Бунун балага тийгизген психикасы кандай? Ошондо атасына да апасына да ишеничи жоголуп калат. Сөзсүз түрдө ошону айтып кетүү эң туура. Себеби чоң кишилер айтпашы да мүмкүн. Же болбосо атайын айтпай бири менен сүйлөшүп атканда бала угуп калышы мүмкүн. Же болбосо ошол чоң кишилердин балдары айтып коюшу мүмкүн. Ой, менин папам Америкада. Кайда Америкада, сенин атаң жок деген нерселер болот. Ошого жеткирбей балага эс тартып баштагандан айтып атпаймынбы, бир 3 жаш, 3,5 жаш ар бир баланын өзгөчөлүгүнө жараша айтыш керек. Балам, сен мага берилген өтө чоң кереметсиң, мен сени абдан күткөнмүн. Бирок биз башка үй бүлөдөн мындай өзгөчөлүгүбүз бар. Биздин атабыз башка жакта жашайт. Анын же болбосо жумушу башка жакта. Бирок ал сенин төрөлгөндүгүң жөнүндө билбеши да мүмкүн деген суроолорду да, эмелерди да айтыш керек да. Себеби көпчүлүк учурда баланы эмне себептен сурайт экинчи атасы же энеси жөнүндө, ал башка үй бүлөлөргө салыштырат. Анан өзүнө ушул сүйүү же мээрим же колдоо жетпеген учурда сурап калат да. Эгерде мээрими эненин же атанын колдоосу жетип турса, бала үчүн бул өтө деле чоң проблема болбойт. Ажырашып кеткендер үй бүлөнү толукташ үчүн же болбосо балам чоңое электе буга ата таап коеюнчу, апа таап коеюн деп экинчи турмуш курушат да. Анан бунун ошондо бала ортодо калып калат, кайсы? Ооба, бул дагы баягы мындай да, биздин ата энелер мындай же аша чаап бала жөнүндө ойлонуп баштайт, же болбосо такыр ойлонбогон ата энелер бар да. Өзүнүн турмушун куруп, өз жөнүндө ойлонуп кетет. Бул эки граница, эки чет орто жагын тандаш керек. Эгерде сиз ушул экинчи үй бүлө курууга өзүңүз даяр болсоңуз, өзүңүз каалап атсаңыз, же болбосо өзүңүзгө керек болсо, өзүңүз ушуга ишенип атсаңыз, анда курушуңуз керек. Бала үчүн мен ушуга турмушка чыгайын, же бала үчүн мен мындай көпчүлүк учурда аталар ошондой чечимге кабыл алат. Себеби баягы үй тиричилиги боюнча кыйналып калышы мүмкүн. Ушул бирок сен үчүн мен жасадым деген ой балага өтпөш керек да. Мына сен үчүн мен ушул турмушка чыктым. Себеби атасыз бала там кем өсүп калат дегендей ойлорду кылбаш керек. Эгерде сиздин күчүңүз жетсе, то есть ушул чечим кабыл алганда өзүңүздүн да кызыкчылыгыңыздын, өзүңүздүн каалоолоруңузду дагы мынтип эске алыш керек да. Себеби балдарга дагы бактылуу ата эне керек. Мындай кыйналып, мен сен үчүн күнү түн иштеп жүрөм, ушул элден кем болбосун деген сөздөр өзү эле ошо сен ошо кемсиң, мен ойлойм сен кемсиң элден деген ойду туултурат да. Ошондуктан анын кереги жок. Мен бир кызым айтты эле, мен ушул жасап жүрөм монун баарын десем, а тебя кто просил об этом? Мен аны сураган эмесмин сенден. Чынында ойлонуп көрсөң, для него бала үчүн ал эң негизги муктаждык бул эненин мээрими, атанын мээрими, эненин сүйүүсү, атанын сүйүүсү, колдоосу, ишенимдүүлүгү, баарлашуусу, көңүл буруусу, ушундай нерселерди биз көпчүлүк учурда материалдык
буюмдар менен мындай алмаштырып коюп атабыз да. Ошондуктан сөздү сүйлөп атканда дагы туура тандап сүйлөш керек. Бул чындыкты айткандан кийин баладагы мындай сезимдери бүт өзгөрүп кетиши мүмкүнбү, ойлору? Мүмкүн. Бирок баланын өнүгүүсүнө эмне гана таасирин тийгизбейт. Биз ойлобогон нерсе баланын өнүгүүсүнө таасир тийгизип коет. Баарыбыз эле ойлойбуз, ай бул сонун эле бала эмне болуп кетти. Ошол сүйлөшкөндөн кийин ата эне өтө мындай кандай десем, көңүлүн өтө кылдаттык менен көңүл буруп туруш керек да балага. Себеби баланын ичинде өтө мындай чоң өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Себеби анын дүйнөнүн кабыл алуусу өзгөрүшү мүмкүн. Же болбосо дүйнөгө ишеними өзгөрүлүшү мүмкүн. Ошол учурда атанын же эненин колдоосу керек. Мисалы, экөө толук кандуу үй бүлөдө жашап атып, андан кийинки ата эненин пикир келишпестигинен ажырашып кетишет да. Анан бул учурда дагы ортодо бала кыйналат. Ошондо балага кантип түшүндүрүп бериш керек экенин ажырашып? Эң негизги баягы үй бүлөдөгү карым-катнаш, үй бүлөдөгү баарлашуу системасы, же болбосо үй бүлөдөгү мамилелер бул көпчүлүк учурда биз эки чоң кишинин ортосундагы мамиле менен эле чектелип калабыз да. Баланы дагы бир жолу кайталап кетем, баягы инструмент катары уже кабыл алып калабыз. Көпчүлүк учурда энелер ушундай бир несчастный болуп башташат. Мен ушундай бир жакшы аял болдум эле, же болбосо мындай кылдым, буга эмне жетпейт деген сөздөр, ойлор энелерде пайда болот. Бул ой сөзсүз түрдө балага берилет. Балада да пайда болот. Демек, мен жаманмын. Менин апам жаман болсо, мен да жаманмын. Атам менден жакшы бирөөнү тапты, же болбосо менден жакшы бирөөнү издеди деген ойлор эч качан пайда болбош керек. Бул жашоо. Жашоодо бүгүн сен жакшы көрүп атасың, эртеңки күнү бирдеме болуп кетип, пикириң туура эмес, алмашып, же болбосо ар кандай эмелер болуп калышы мүмкүн. Бирок ошо ата энелерге кандай кеңеш берет элем? Кыйналып, жашап жүрүп, ажырашпоого аракет кылуу дегенден да алысмын. Бирок биринчи эле кыйынчылык болгондо ажырашып кеткиле дегенден да алысмын да. Мындай үй бүлө куруу, үй бүлөдөгү мамилени куруу бул өтө чоң мындай кылдаттык менен жасалган жумуш, кичинекей кадамдар менен өнүгүп жаткан нерсе болот да. Ошондуктан өзүңөрдүн таарынычтарыңарды, бири-бириңерге болгон таарынычтарды, мисалы атасы энесине, энеси атасына болгон таарынычтарды, кайсыдыр бир билбейм комплекстерди, же болбосо ушагайын сөздөрдү, бизде көп да ошондой ушак менен жеткен маалымат. Ошол нерселерди далилдебей туруп эле, урушканга кирбей, конструктивдүү деп коет, ошо мындай өзгөртүүгө багытталган сүйлөшүүлөр болуш керек да үй бүлөдөчү. Бири-бирин сен жамансың дегенде сөзсүз ответная реакция, сен деле жамансың деген. Мен мындай сенин бул мисалы ишиң, же болбосо бул сөзүң мага жакпай калды, сен эмнеге антип айттың десе, балким ал анчалык деле чоң трагедия эместир да. Эч качан ушул таарыныч жанагы эмелерге ортого баланы капчыбаш керек да. Ата да баланы жакшы көрөт, эне да жакшы көрөт. Өзүнүн сүйүүсү менен ар кандай өзүнүн опытуна жараша жакшы көрөт. Демек, кандай гана кырдаал болбосун, чындыкты гана балага айтып бериш керек. Чындыкты айтыш керек, анан чындыкты, мына сенин атаң кечиргиле там мындай баш иштебейт, же болбосо мындай болуп калган, же мындай болуп калган деген терс эмоциясыз өтө мындай кандай десем, жай отуруп түшүндүрүп айтыш керек да балага. Мен бир мисал келтирип кетейин. Мен кичинекейимде бир жанымда кошуна жашачы. Биз абдан суктанган үй бүлөлөрдүн бири болчу. Андан сырткары 3 кызы бар эле. Биз эч качан ошо ойлоп отурбуз, ошо кыздары менин балам жок, эркек балам жок деп тиги
атасы башка жакты карап башка үй бүлө куруп кеткен. Ошондо бир кызы энесинин ушунчалык акылмандуулугу да кыздарын ушундай түшүндүргөн, баарыбыз уже ушак угуп, мына сен деген башка жактан атаң башка аялдан эркек бала төрөптүр десе, ошо кызы бир 6-класста окуган кыз айткан да: а силер эмнеге муну жаман деп ойлоп атасыңар? Жашоого дагы бир мындай бир жан келди. Азыр менде инем бар кичинекей деп айткан да. Ошол сөз мен азыр анализдеп атам да. Канчалык энесинин акылмандуулугу. Мындай атасын терс көрсөткөн эмес, жашоого болгон көз карашы ошол бойдон калган да кыздардын. Бул жакта суроо келиптир. Саламатсызбы? Өткөл курактагы балдарга кандай кеңештерди бересиз дейт. Чындыкты кичинекейинен айтпай, өткөл куракта, өспүрүм куракта айтып койгондо. Өспүрүм куракта анда кеч деп деле айтпайм, анда деле айтса болот. Бирок ата энеси өзүнүн мындай туура эмес деген, мындай туура эмес ойлонуп жасаган экендигин түшүндүрүш керек да. Эгерде мен мисалы айтмакмын, мен жаңылышып калыптырмын, сага эртерээк айтпай. Бирок бул бардык нерсе эгерде үй бүлөдө мындай туура мамиле түзүлгөн болсо, өткөл куракта деле анчалык проблемалар болбойт да.